экөөнү чогулттук. Биз аябай ушуга сүйүнүп атабыз. Кубанычбек Абдисалам уулу жана Бусурманкул Абдибайит уулу. Бул спорт экиге бөлүнөт дейт да. Те, кто хочет выигрывать, те, кто хочет доминировать. ММА бул ит талаш деп айтып атат да. Булар ит талаш, булар деген кадимкидей эле көчөдө мушташ эле, ошондой эле булар легалдаштырылган деп атат да. Эми 5 кол тең эмес да, барлык спортсмендер көчөгө чыгып эле тонобойт да. Поп ММА деген неме Кыргызстанда жок болот. Адам баласы канча деген жаракат алып атат. Өмүрү кыска болот го буяктан деп. Бусурманкул бул ишиңер болбойт. Сильный человек без образования опасен для общества деп атат. Азыр көп эле ойлоп атат да, спортсмен болуш эле оңой эле экен, анан жүрүп деле момундай кылып коюп эле спортсмен болуп алса болот экен. Бул UFC'ни мындай спорт катары санасак болобу негизи өзү? Ушу UFC'ге барып эле чыгып кетебиз деген ой менен барганбыз да. Эгерде мага ПФЛден неме келсе, сунуш келсе, мен чыгам. Эсейден келсечи. Эйшейден көп керек. Кеп жерге жеттиңер, атакты алдыңыз, даңкты да алдыңыз, бүт жагына келдиңиз. Эми ММА керекпи сизге өзү? Ушул суроону өзүмө да берип атам да. Бул спорт хаб, бизнес спорт хаб. Спорт хаб, бизнес спорт хаб. Ассаламу алейкум достор, бул Спорт Хаб долбоору. Менин аты жөнүм Бексултан Усиналиев. Биз УТРК жана УТРК Спорт телеканалында жана Спорт Хаб YouTube каналынан чыгып атабыз. Жана бүгүн биздин кезектеги подкастыбыз. Бул подкаст негизи менин оюмча тарыхый болушу мүмкүн, анткени бул эки инсан кыргыз спорту үчүн өтө чоң салым кошкон жана кыргыз спортунун биздин чоң жылдыздары. Эми дароо эле баштайлы. Мынакей бул экөөнү чогулттук. Биз аябай ушуга сүйүнүп атабыз. Кубанычбек Абдисалам уулу жана Бусурманкул Абдибайит уулу. Мына. Ассаламу алейкум. Валейкум. Кандайсыздар? Жакшы, дагы бир жолу. Жакшы. Экөөңүздөрдү чогуу көргөнүмө кубанычтамын, анткени биз үчүн, ММА сүйүүчүлөр үчүн, спорт сүйүүчүлөр үчүн аябай мындай жүрөктө из калтырган инсансыңар. Ар дайым көрмандык кылып келебиз, ар дайым колдоп келебиз. Бир гана октагондо эмес, анан сырткары дагы кызыксыңар. Ошондуктан биз бүгүн чогулуп сүйлөдүк. Бир гана спорт тууралуу эмес, негизи жашоо тууралуу дагы, оюңар кандай, жашоо жөнүндө оюңар кандай деп мындай жакшы кененирээк бир маек куралы дедик. Ошондуктан сиздерге чоң рахмат. Убакытты бөлүп келдиңиздер. Эми өзгөчө бияктан эми Бусурманкул мырзаны да куттап коелу, мынакей депутаттын жардамчысы катары, мынакей расмий түрдө кеңешчиси катары дагы бекитилген экен. Куттуктайбыз. Эми эмгегиңер дагы ушакта сиңе берсин. Сөз башынан болсун. Негизи ММА тууралуу көп сүйлөшөбүз, бирок башында келиңиздер эми. ММА болгондо сиздерди бүгүн кантип тааныштырмак элем деп ойлойсуңар? Сиздин оюңар кандай, Бусурманкул мырза? ММА мушкер болбосоңор, бүгүн мынакей подкаст баштаганда сизди ким деп тааныштырмакмын мен? Жакшы суроо болду. Эми негизи биз төрөлүүлүктөрүнөн мурда баягы пешенебизге жазып койдук экен да. Ким кандай жашоодо жашайт, анын чечими кандай болот, Кудай Таалага уже белгилүү болгон. Ошон үчүн мен ойлойм, эгерде мага бир жакшы устаздарыбыздын бирөөсү айтты эле, эгерде мындай болгондо мен мындай кылмакмын дей турган болсоң шайтанга жол ачасың дейт да. Ошон үчүн мен ар дайым баягы ММА мушкери болгондугум үчүн ыраазымын да. Ушинтип эле кайра эле Бусурманкул кыргыз спортунун да жүргөн жигит, ММАдын бир мүчөсү десеңиздер, ушундай эле болмокко деп ойлойм. Кубаныч, сен негизи эгерде вот ММА болбогондо кайсы жактан көрө алмакпын сен? Кайсы жакка жакыныраак мында жүрөк? Көк бөрүдөн көрсөңөр керек. Мына. Улакка жакынбыз, бирок мында ММАга байланыштуу улак жак көп чаппай калдык. Не дегенде травма опасын өтө көп. Мен ойлойдум, болбосо улак чапсам керек эле депчи. Эми аябай деле катуу чаппайбыз. Бир аз чабып, ар дайым да чабып турабыз, аз делечи, бирок көп чаппайбыз. Не дегенде травма болуп калышы мүмкүн, буттар кайрылып дегендей. Эми может улактан көрсөңөр керек эле. Аламанда көбүнчө ошо. Аламан чабабыз. Азыр мода пайда болду негизи, карасаң ошо ММА мушкерлери же болбосо мындай колунда бар адамдар бар эле. Мурун футбол ойночу эле, азыр болсо мындай атка минип, улак тартып калышыптыр да мындай. Кызыктуу көрүнүш деп байкап атабыз да. Биздин ошо ММА мушкерлерди ар дайым көрүп калчу, уран дагы, мыкы дагы ошо улакка жакын экен да. Негизи эле Бусурманкул өзүң улак кандай? Мен мурун көп кызыкпачумун, бирок анан аламан улакка көп бара бербейм. Анан бирок өзүбүздүн жанагы жакын жоролош достор менен 5-5 чаап турабыз. Көк бөрү, тайгазанга. Анан жумасына бир жолу суббота сайын чабабыз. Мындай өзүнүн мындай достордон чакырып, атактуу улакчылардан чакырып, ошол жерден баягы кыргыздын улуттук спортуна берилүү,
анан балдарыбызды алып алабыз кээдечи, алар да көнсүн, ат үстүнө көнсүн. Пайгамбарыбыз айткандай, ат мингенди, суда сүзгөндү, жаа тартканды үйрөткүлө деп. Ошонун бирөөсүн мындай амал кылуу, бул ошо көк бөрү, бул улуттук баалуулугубуз. Буга дайым көңүл буруп, ар бир кыргыз баласы менин оюнчу ойноп туруш керек. Биз да ойноп турабыз ошолордун катарында. Жакшы. Улак тарткыла, эми аламан болобу, көк бөрү болобу ишыл өзүбүздүн спортубузда. Чыныгы спортто ар бир нерсе маанилүү. Машыгуу, эс алуу, уйку жана албетте бул суу. Ошондуктан менин тандоом бул Кристалл суусу. Бул чемпиондордун тандоосу. Кристалл бул артезиан суусу. Жердин терең катмарынан алынган минералдык суу. Бул жөн эле сиздин суусаганыңарды кандырбай, сөзсүз түрдө сизди өзүңүздүн калыбыңызга киргенге жардам берет. Баса бул жөн гана жардам эмес. Кристаллдын негиздөөчүсү Нурстан Кубанычбеков өзү дагы мурун боксчу болгон. Ошондуктан спорттун баасын билет. Кыргыз спортун ар дайым Кристалл суусу колдоп келет. Жана ошондой эле биздин проектти дагы биринчи күндөн баштап колдоп жүрөт. Кристалл спорт каптын туруктуу өнөктөшү. Биз бул менен аябай сыймыктанабыз. Анткени ар бир чемпиондун артында чоң команда турат. Жана ар бир чемпион жанында чемпиондук суу туруш керек. Машык, жарыш, жеңишке жет. Кристалл суусу менен, чемпиондордун суусу менен. Мындай суроо болот да мендечи, мындай баналдуу эмес болсун. Могу спортту баштаганыңарга көп эле жыл болуп калды. Канча болду сен спорт баштаганыңа? 10 жылдан ашты да. 10 жылдан ашты. Соңку канча жыл болуп калды? Быйыл. Мага бир 14-15 жыл болду. 15 жыл болуп 15 жыл. Могу ушул 15 жыл, 10 жылдын аралыгында могу кайсыл учурда могу ушул ММА менен, ушул спорт менен кетем, ошол артка жол жок деген убакыт болду беле силерде? Ошол кайсыл учур эстеби? Ошол бир учур болду беле? Болгон. Ушу спортто жүрүп, бир-эки жанагындай утулган, поражение алган кезде башында спорт таштап эле элдер иштеп кетейин деген эле ойлор көп болгон. Анан биздин агалар ага жол берген эмес. Айткан түшүнүр, спортто боло берет, өйдө ылдый. Сабыр кылыш керек. Сенде талант бар. Сенде чыгасың деп ошолор мага ишенип, ошолор көрсөткөн мага көп. Бирок ошол убакыттан өттүк, чыдадык, тренировка кылдык. Ошонун үзүрүн көрүп, азыр көптөгөн жактарга чыгып келдик. Океандын ар жагына барып келдик. Эми результат кылбасак деле, башка кылбасак деле барып эл жер көрүп, ошол жактын мушкерлерин көрдүк дегенде, адамдарын көрдүк. Мамлекет кандай экен, ошол жактарын көрүп келдик. Ошо таштабаган себебим, таштап коюп аткан болсок, биз деле азыр жана айтып кетмекчи, же көк бөрү чапмакмыз, эми болбосо же бир стройкада, же бир жерде иштемекпиз. Же эмне дегенде биз окуун бүткөн бойдон высшее образование жок дегендей бир жактарда окуп, бизде ошондой эле болмок да. Кээде андай ойлор көп болот эле, азыркы деле жаш балдарга көп ошондой ойлор болот. Ар бир жаштарга болот да андай нерсечи. Көбү жакшы таланттуу балдар бар, ошондой жерден өтө албай калышат, таштап беришет. Бир аз оюнга же болбосо кичине иштеп акчага кызыгат да, ошол кездечи. Бизде да ошондой кездер болгон. Сурманкул мырза, сизде мындай артка жол жок деген учур эмне үчүн болду эле, кайсы учурда эстеби? Бул менде ошо айылда жүргөндө эле калыптанган. Шаарга өзү келерде өзү ушул спортто эңсеп келгем. Бул жактан дагы көптөгөн возможностьтор болгон мен үчүнчү. Иштеп кетүүгө, бир жерде там жакшы өзүмдүн орунду таап кетүүгө, башка профессиялардачы. Бир чоң компанияларда бир жакшы орунду ээлеп кете турган дагы мындай шанстар болгон да учурунда. Бирок ошолордун баарынан отказ кылып, ошол баягы адамдын коюлган кыял, жаштыктан коюлган кыял үчүн күрөштүм десем болот. Ооба, утулуу деле болду. Уткан күндөр, конечно, көп болду. Утулуу ызасы деле болду, бирок ал нерселер мага таасир берген жок да, мындай спортто калтырып коюуга же бир мындай эмегечи. Ошол кичинекейимден деле кийинки учурларда деле баягындай комфорт жашоолордо деле мындай спортту таштап калтырып коюш керек эмес, мындай наоборот ошо спортко карай ар дайым ошол баягы машыксам, результаттарды көргөзсөм болду да. Могу кесипкөй спорт да бул биздин азыркы ММА кесипкөй спорт мындай негизи жашоого кандай таасир этти? Мындай мүнөздү калыптандырганга, мүнөздүн ошо кандай бир өзгөчөлүгүнө ММА сизге таасир эттиби? Эми мындай негизи мүнөздүү бул айлана чөйрө ошол коомдон түзүлөт да. Мисалы мен Чоң Алай районунда
тоолуу аймакта өргүлгөнмүн, ошол жакта чоңойгом. Ал жакта Бишкектегидей комфорт жок. Же башка областтарга караганда, башка райондорго караганда Бишкек шаарынан 1000, борборубуздан 1000 километр алыста турат. Анан ал жактагы баягы высокогорье, өзүңөр деле барып келипсиңер. Анан ал жактагы шаар, кыштын узактыгы, жаздын аптаптуу ысыгы, күнгө жакын, шамал, ошондой жерде, ошо баягы тоодой жашоо бар дейт. Ошо тоолордун койнунда биздин мүнөз калыптанды. Кийин Бишкекке келгенден кийинки жашообузга өтө чоң түрткү берди ошол. Баягы ата энебиздин тарбиясы, анан ошо коомдун өзүбүздүн жашаган жердин тарбиясы. Кыйынчылыктар. Спорт ошол бизге фундамент коюлган мүнөзүбүзгө спортко аябай жардам берди. Спортко келгенде ал калп менен келип туруп кайсыл багытка болсо да бурулуп кетиши мүмкүн да. Бирок ошол спорттогу биздин агайларыбыз, устаттарыбыз туура жол, туура багыт берди. Спорт ар дайым баягы туруктуулукка, чыдамкайлыкка, анан мындай эң биринчи очеред ыймандын чемпион болууга агай үндөчү эле ошого мындай бекемделүүгө себепчи болду десем болот да. Кубаныч, сиздики кандай болду ушул адамдарга болгон мамиле, ой жүгүртүүгө ММА кандай таасир этти өзү? ММА адамдар менен сүйлөшүштү көп нерсе. Эми бул спортто тарбия да, тартип болуш керек да. Спортто кайсы жерде болбосун кирсең, баягы залда адамдар менен кандай байланышканды, ушундай жашоо, эл менен кандай сүйлөшүштү, кандай жүрүштү, ушундай жакта жашоо мага аябай көп таасирин тийгизди да. Эмне дегенде ушундай азыр ушул даражага чыккан да спорттун бирден бир себеби да элдер менен кандай байланышасың, жашоону кандай алып кетесиң, жашоого чыдамкайлыктуу үйрөттү десем болот да. Анан мындай болот да жашоодочу, бир нерсе кылганда ошол нерсе үчүн төлөйсүң да. ММА мушкер болуп жүрүп, ошол дисциплина кылып жүрүп, бирок эртең менен келип наркем ошо уйкудан каласың, же болбосо үй бүлөдөн ошол керекчелерин алып каласың, үй бүлөдөн алыс болуп каласың, Америкага кетсең да 1 жыл үй бүлөң көрбөйсүң. Ошол эң чоң жоготуулар кандай болду жашоодо, ушул чоң кесипкөй спортто жүрүп? Силерде кандай ошо жоготуулар болду? Болгон мүмкүнчүлүгүңдү, потенциалыңдын баарын беришиң керек. Ошондо гана результат болот. Мына мен Америкада да барып жашап келдим, Кубанычтагы барып жашап келдим. 1 жыл десем мен айтып атпаймынбы? Экөөбүз аябай сабырдуу экенбиз депчи. 1 жыл жашап келдим. 1 жыл жашоо деген Америкада, чет элде тилден кыйналасың, каражат жагынан тартылыш болот. Спортто баягы машыга берип, ошол мисалы үчүн пик форма дейт да. Ал жакта сени аябайт эч ким. Урушасың, спаррингти как положено кыласың, анан пик формага кирип кайра эле ылдыйга түшө бересиң да. Мына ошол спортчуну мындайча айтканда жүдөтөт. Эгерде ошо пик формага келдиң, 3-4 айда машыктың, барып туруп бой өткөрүп, утуп туруп кайра келип машыксаң, бул башка. Все время ошол бойду күтүп жүрө берүү, бул өзүнчө чоң күчтү талап кылат. Мына ошондой чоң эмелерди, мээнеттерди чоң спорт талап кылат ушуну. Бирок эми баягы мен ойлойм, көп баягындай эле чоң результат көргөздүк, дүйнөнү багындык депчи. Бирок өзүбүзгө жараша, өзүбүздүн ошол каалообузга жараша, буйрукка жараша результат көргөздүк, ошого жараша, значит, ошонун өлчөмүндөгү жертва кылдык десек болот да. Мен айтканым мындай болот да, бизде азыр коомчулукта пикирлер эки болуп атпайбы? Бир тарап ошол ММАга каршы тараптардын ою ушул да. ММА адамдардын ошол кулк мүнөзүн өзгөртүп, агрессияга алып келет. Ушул ММАнын аркасынан жанагы көчөдө тоноп, муш ташып деп атпайбы? Башка тарабы сиз айткандай ошол ММА бул тескерисинче, бул деген бул тарбиялап атат деп атат. Бул жактан ошол жанагы мен айткан сурагалым ошол болчу да. Силер ошол ММАден кандай таасир алдыңар, кандай адам болуп чыктыңар өзү негизде деп сурап атпаймынбы? Мындай карасаң өкмөрдөн мындай сабырдуу инсан болуп, мындай эми жанагы болот го, мындай өзүнчө мындай кулк мүнөз дагы оор басырыктуу көрүнөсүңөр да өкмөрдөнчү. Анан бияктан жанагы ММАга каршы болгон адамдар, алардын эң башкы тезиси ошол болот да. Биз деген жанагы ММА бул ит талаш деп айтып атат да. Булар ит талаш, булар деген кадимкидей эле көчөдө муш ташып эле, ошону эле булар легалдаштырылган деп атат да. Силер ошол адамдарга кандай жооп кайтара аласыңар? Ошол Кубаныч, сиздин оюңуз? Бул ММАды наоборот ашыкча күчтүү барып чыгарып атпайбызбы? Күндө залга барып, күндө тренировка барасың, күндө энергия чыгат.
андай нерсеге көңүл да бурбайсың да. Эми 5 кол тең эмес да, барлык спортсмендер көчөгө чыгып эле тонобойт да. Тарбиядан да көбүнчөчү. Адам өзүнүн үйүндө дагы, залда дагы жакшы агайлар болсо, жакшы агалар болсо, ошону аганы көрүп ийин өсөт дегендей. Бизде агалар ушундай тарбиялаган. Көчөдө жанагындай жактарга аралашпа, бир жерге бар разборщик болбо. Чык, могу залда мээнет кыл, көрсөт өзүң чоң ареналарда. Деп ошондой бизге ар дайым кулакка куюп, зал бүткөндөн кийин тизип алып, ушундай насааттарын айтып берет. Биз да ошодон күндө кулакка бир нерсени күндө айта берсе, адам баласы ошого көнөт го. Күндө жанагындай жаман балдар менен кошулуп, же жаман адам эч ким айтпай турган болсо, чыгасың, көчөгө чыгасың, клубка барасың, же бир жактарга барасың, анан кийин каяктан чыгат уруш? Ошондой жаман жактардан чыгат, ичкилик жерден чыгат. Жөн эле жолго барасың, үйгө барып, залга келсең эч кимге урушпайсың да. Бизде ошондой тарбия болгон. Келебиз залдан боошунча дене чарчап калганча барабыз, үйгө барып эс алабыз, тамак ичип, кайра эртең менен кайра зал. Күндө ошондой эле 5 күн катарынан суббота күнү чуркамай, воскресенье эс аласың, кайра бодро болуп каласың, кайра понедельник барып туруп ошондой эле күндөр болот да. Спорт жашы ошондой эле, күндө 2 мал азыр профессионалдуу боецтер 2 мал тренинг болбаса, азыркындай результаттарга чыгыш кыйын да, результат бериш. Биздин Америкада, Дагестанда алар бизден көп жыл алды да, бизге эми ошо система бизге эми келип атпайбы? Эми балдар результат берип, чоң ареналарда чемпион болуп, чоң организацияларда чемпион болуп атпайбы азыр? Сомокул жанагы ой боюнча адамдар ошо эки бөлүнүп атпайбы? Тиги биздин ошо карама каршы тарапка кандай жооп кайтарса болот? Негизи ошондой адамдар болду эле жеке келип, Сурманкул, бул ишиңер болбойт, бул ММАден токтоткула дегендер жеке айта алышты эле мындай бетке ошол нерсени? Мен бул ушул сурооңузга кеңирээк токтолгум келет да. Сильный человек без образования опасен для общества деп атат да. Ушуну айтып атат да. Анан бул жерде ММАды күнөөлөш же бир башка спортчуну күнөөлөш, бул мындайча айтканда же бир башка спорттун түрүн күнөөлөш, бул логикага жатпайт. Эмне дебейсизби? Биздин өзүбүздүн эле мына 90-жылдары постсоветтик союздан кийин кайсыл спорттун түрү жакшы өрчүгөн жана кайсыл спорттун түрүнөн көбүрөөк бизде мындайча айтканда чорный мирде жүргөн инсандар болгон. Мындай эле алып карагандачы. Алардын арасында ар кандай болгон, алардын арасында бореци болгон, боксер болгон, алардын арасында боеци болгон. Бул деген сөз баягы ошол ММА ошол нерсеге түртөт деген сөз, бул мындан алыс болсок болот. Криминал менен катуу күрөшкөн бизде мисалы үчүн мындай башка чет өлкөлөрдү карап көрсөк, мисалы Америкада эле кандай күрөшүп келатат, Европа өлкөлөрү кандай күрөшүп келатат. Мен Швецияда да жашап келгем. Кандай тынч өлкө да, мисалы үчүн. Ал жакта да боецтер бар. Бирок алардын түшүнүгү ушул спорттун түрүн кабыл алуусу бир аз башкача. Албетте, кемчилдиктер бар. Кыргыз ММА'нде кемчилдиктер бар. Эмне себептен? Ошол өз убагында ошол коомдун агымы менен ушундай баягындай политический фигуралардын же болбосо бир коомдогу таасирлүү адамдардын астында машыгуучу клубтар түзүлүп, аларга бир кандай колдонуучу курал катары дагы мындай адамдардын көзүнө ошондой да көрүнүп калган учурлар болгон. Бул баягы чындыктан мындай эме кылып кеткенге болбойт. Мен буну үчүнчү адам катары айтып атканым. Эми мына азыр ошонун натыйжасы, ошондой баягы элдин, обществонун ошондой көз карашы, ММАды көрүп, биздин жаш балдар ушундай баягындай агрессивный адам болуп калышы мүмкүн, баягы адамдарга болгон аял сезими жоголуп калышы мүмкүн, баягы адамды уруп, же ушундай бир калыптануу чөйрө топтолуп калышы мүмкүн деген ой дагы жок эмес элдин арасында. Азыркы учурда ММАга мисалы үчүн өткөрүүгө тыюу салып койбоду Кыргызстанда. Бундагы чоң жакшылыгы бар. Бирок мен ойлойм бул баардыгы эле ушул болду эми бүттү деген сөз эмес. Бул ошол может ММА чөйрөсүндөгү адамдар, организаторлор, тренерлер жана башка ушул ММА чөйрөсүндөгү мисалы үчүн спорт министрлиги да общий жалпы чогулуп бир реакция кылаар бекен деген ойдо. Мен конкреттүү сунуш берет элем да ушул боюнчачы. Мына дүйнөдөн артта калбашыбыз керек. Спорт өнүгүп атат. Өлкөнүн бир бөлүгүн спорт көтөрөт, таанытат. Ошол эле биздин Оралбай чыгып атат, UFC'ге Уран чыгып атат, мисалы үчүн Шевченко. Мына кубаныч да, канчалаган балдарыбыз өсүп атат. Раджабали, Акбар да.
булар дагы Кыргызстанга чоң мындай таанылышына себепчи болуп атат. Эми мен ойлойм, бул нерсе Кыргыз ММАны бириктириш керек. Чоң Кыргыз ММА'ндеги өкүлчүлүк бир чоң ассоциациянын астына чогулуп, ассоциация Кыргыз ММА ассоциациясы деп, например, да, чогулуп туруп, ошол ассоциациянын негизинде сертификаттар ошо клубтарга берилип, бирок ошол ассоциация под спорт комитетинин или эменин астында да, спорт министрдин астында чогулуш керек. Анан ошол жерден керектүү талаптар коюлуш керек. Тренерлерге дагы ошол жерден жөн эле тренировка кылдыра бербей, сертификатын бериш керек. Ошо адамдын сертификат тренерге дагы берип атканда, ал тренердин багыты, идеологиясы, канчалык деңгээлде профессионалдуулугу бар, клубтар дагы ошентип ошонун негизинде түптөлүш керек. Анан промоторлор бир эле промотор болсо мен ойлойм жакшы. Мисалы үчүн мейли демократия кылып, тиги чет өлкөдөгүдөй ар ким өзүнүн промоторун ачып алып туруп алып чыга берген бул да жакшы. Бирок биздин өлкөдөгү азыркы ММА чөйрөсүндөгү саясат ушуга алып баратат. Бир промотор ошол официалдуу түрдө боло турган болсо, анан ошол жердеги эрежелер, ошол жердеги выступать этип аткан балдардын анан вообще ошол ММА чөйрөсүн мындай бир жакшы чогултуп, контроль жагындагы ошону менен бирге эле мындай бир жардам ретинде дагы бир мындай формулировка кылсак, бул өтө чоң жакшы жетишкендик болот. Эми бул жерде бирөө болсо мындай конкуренция болбосо любой жерде өсүш болбойт го. Эми жаш балдар чыгып калат. Аларда бир өзүнүн этаптары менен өтүш керек да, жанагындай азыр айтып аткандай бир организация боло турган болсо, ал этапка күчтүүсү деле барып уруша бербейт да. Жаңы чыгып аткан балдар да бар да, ошого бир 2 же 3 болсо ошо этаптар менен өтүп, анан бир жакшы чоң уюм ачып туруп, анан бир 2 кичирээктерин ачып койсо, ал отборочный мындай балдарды иреттеп, бир чоңуна чыга турган болсо жакшы болот да, менин оюмча. Жанагы бул негизи айтып берген эмес, бирок азыр ушактан талкуулап салалы. Могу физрук шоу деген азыр нерсегечи, могу Бакыт Макеев деген жигит азыр мен көрүп атам, хайп бир реалити болуптур да, бир үйгө топтоп алып, аларды октагон коюп алып, октагон койгондон кийин сразу ММА элестетет да элдерчи. Аяктан ошо бокс болуп аткан элге эме эмес да, баары бир да, бул ММА деп ойлоп атпайбы? Ошол нерсеге кандай көз караш бар? Менин жеке оюм бул эми билбейм, мен бир көрдүм, анан кийин өчүрүп көргүм келген жок да. Сиз негизи ошого кандай карайсыңар? Негизи эле коомчулукка мунун кандай таасири бар? Бул негизи эмне кылса болот бул нерсени? Ал жерде баягы профессиональный боецтер бар, урушкан жок. Ал жерде жанагы блогерлер, жанагындай наоборот жаштарга ал туура эмес нерсени багытты көрсөтүп атпайбы ал жердечи. Азыр көп эле ойлоп атат да, спортсмен болуш деле оңой эле экен, анан жүрүп деле момундай кылып коюп эле спортсмен болуп алса болот экен дегенде толтура нерсени ал жерде чагылдырып атпайбы? Жөн эле жанагындай сөгүшүп, урушуп, талашып келип эле кайра. Эми аны баары эле урушат да. Биз деле көчөдө урушуп башка кылып жүргөнбүз. Ушуну баары эле ал жерде өзүнчө организация кылып ачып алышкан. Эми ал жабып деле коюшкан, 100% эле жабыш керек го, эми бизде туура келбейт го. Ал жерде көрүп атасыңарбы өзүңөр, сөгүштүрүп, жанагындай тартип менен эмес, оозуна келген нерсе менен сөгүп, жөн эле уруштуруп атышат. Андай нерсе ошолордун таасири менен биздин ММАга азыр тоскоол берип атпайбы? Жабылышы да бирден бир себеп ошолор го дейм. Элдер жаман жака буруп, уруш талаштат депчи. Amo дагы бир ошол тезис айтат, эмнеге бул спорт жаш керек деп, жаракат көп деп айтат да. Анткени жана Мыктыбек Оралбайдын жана Матеуш Ребецкий менен болгон бойду элдер көрүп, эми аякта чын эле мындай аябай мындай ММА сүйүүчүлөргө жаккан нерсе болду да. Аякта кан болду, мушташ болду, чыныгы мындай мүнөз болду, же гладиатор эле урушту да. Бирок мындай башкалар карап, мындай жанагы көрүп, мындай ошо гуманизмге көбүрөөк караган адамдар бул болбойт экен деп ошону карашты да. Бул негизи мындай нерсе туура эмес, адам баласы канча деген жаракат алып атат, өмүрү кыска болот го буяктан деп. Алар кандай жооп бересиздер? Эми мындай айтмакмын да, ар бир нерсени өзүн анализ кылып талдаш керек да. Бир эле тараптан эмес, 4 тараптан карап туруп, анан кийин айтууга мындай чечим чыгарып айтууга аракет кылышыбыз керек. Эми статистика боюнча
бокс дүйнөлүк статистика, бул менин сөзүм эмес же ММА'дын өкүлүнүн сөзү эмес. Бул дүйнөлүк статистика айтып атат. Бокс ММА'га караганда кооптуураак. Эмне эсептен? Анын бир гана удары почкаларга, башка мындайча адамдын эң башкы органдарына залал келтирип атат. Бокстан канча адамдар буга чейин билесиздер, мисалы үчүн Магомед деген дагы россиялык мушкер ба, Абсаламов, азыркы чейин комада. Ал соттошуп деген Нью-Йорктон утуп алып, азыр эми жакшы ошонун айынан лечение алып атат. Ошол сыяктуу эле канча боксерлор барып, рингке барып өлүп калган учурлар да болгон да. Кандай, мисалы үчүн Майк Тайсондун бойлору, эмне үчүн бокстан да айтпайбыз, зыян депчи. Мисалы үчүн Хабиб Нурмагомедов, бир башка спортчулар бир бойдо алган ронду бул целый карьерасын алып атат. Бул эмнени түшүндүрөт? Оказывается, анда ар кандай ыкмалар, мисалы үчүн Кубаныч күрөш ыкмасы, мунт ыкмасы, ушундай мүмкүнчүлүк көп. Варианттар көп, Варианттар өтө көп. Ошон үчүн мен айтат элем, эми баягы баарыбыз бир нерсе айтарда анализ кылышыбыз керек. Анан ошо анализге жараша боло берет. Бирок дагы бир нерсени айткым келет да. Мисалы үчүн мага көп эле сиз жана айтып калбадыңызбы? Сизге келип мындай ММА болбойт, силердики болбойт, токтоткула дегендей болгон учурлар болду. Бир жерде отурсам бир киши келди да. Анан айтып атат: "Сурманкул, сен аябай жакшы баласың мындай. Сени билебиз, тааныйбыз, имандуу баласың, кыргыздын мыкты жигитисиң. Сага бир суроом бар" дейт. Айтыңыз десем, ММА дем токтот дейт да. Эмне себептен десем, мен бул харам депчи. Бул харам. Бетке уруп атасыңар, тигиндей мындай кылып атасыңар, ушундай. Муну токтот. Мен сага чындап мындай бир тууган катары айтып атам. Анан ооба туура эми харам экенин билебиз. Мен деле билем. Баары эле билет мынчу. Бирок мен дагы бир айткым келет да, мындайчы. Эмнеден алып карайлычы, күрөштү эгерде биз чындап ислам динин кармансак, тизеден үйдө кийинип, анын формасына мүчөлөр көрүнөт. Анын формасы ошо шарият динге туура келбейт. Күрөш өзү туура келгени менен азыркы күрөш туура келбейт. Азыркы күрөштүн формасы туура келбейт. Анын үчүн алар шариаттын негизинде гана кийиниш керек. Женский барбат ошондой эле. Кандай биздин кыздарыбыз чыгып, мындай күрөшүп атат, Женский барба дагы анда бүт эле спорттун баарын, азыркы замандын талабындагы спорттун баарын чечтирип эле биз мындай десем, баардыгы эле мындай туура келбей калышы мүмкүн. Анан эми баягы биздин өзүнүн кабыл, албетте бул баягы эгерде ошол динге чыныгы берилүү менен кирип өтө катуу карманганда ошол нерсе келет го деп ойлойм да, ар бир адамдынчы. Мен буну отрицать этпейм, бирок ушуну аргумент катары айткым келет. Бирок мына чегүү, ичүү да, жана башка казино ойноо, ушул сыяктуу тез көрүнүштөр бар. Биз ошолор менен күрөшсөк болот. Мына жанагы биз Улукбек Карыбек уулу, Билим Майнаевтер менен Кара Балтага барып келдик. Жаштар колониясына. Ал жакта чырактай жаштар отурат. Эмне себептен отурат? Алар ошо ташыгандыгы үчүн отурат. Аларга баягындай телеграмдан чалат экен. Алып барып коюм сага 8.000 сом, 9.000 сом деп. Бир жолу алып барат экен, акчасын алды, экинчи жолу алып барганда карматып кеткен өздөрү элечи. Ошо менен алда закондо ошондой ташып кармалгандар 7-8 жыл уже камакта калыш керек. Мына ушундай учурлар бар, ушундай учурлар менен биз бир эле спортко жабышып калбай, Кыргызстан боюнча жаштарга эмне залал алып келип атат, ошолор боюнча ой жүгүртүп туруп, анан ошолордон баштап туруп мындай чара көрүп отурган болсо, бул туура болот го дейм. Андай болсо бизде ушул джиу-джитсу, дзюдо эле калат го дейм, Ошондой болот. Андай болсо пенчак сылат, калган эми кикбоксинг, муайтай, бокс, андай спорттор көп эле да. Чын айтканда андай спорттун баары көп эле. Анан кийин эми биз баарыбыз эле түшүнүп атабыз, бирок ар бирибиз өзүбүз үчүн жооп беребиз дегендейчи, ал жактанчы. Анан дагы бир кийинки темага өтөрсөк, бул тема эми түшүнүктүү болду, биздин көз караш эми анык. Эми мен билишимче азыр быйыл ошол эми кайра кайтат деп уктук. Мен өзүм жеке уктум. Буюрса ошол ММА дагы кайтарылып, балким башкача бир эрежелер болобу, башкача бир жолуна салуу болобу, бирок ушу кайтат деп уктук да. Макул эми. Экинчи маселе, бул деген ошо ар бир ММА спортчусунун мындай олимпиадасы бул Америкада да.
негизи спорт деген бул Америкада болуп атпайбы? Америка деген спорттун мекени, негизи аякта өнүккөн нерсе. Силер экөөбүртүн Америкадан көрдүңөр. Америкага бардыңар, Американы дамып таттыңар, анан кийин америкалык кыял деген нерсе бар да, өзү негизи ошо эртеден бери кинолор айтып кетмеспи, американская мечта деп коет да. Силер ошону байып көрдүңөр да. Анан негизи кандай экен Америкада жүрүш кандай экен, кандай нерсе, мен нерсени күттүңөр эле, анан эмне менен ошол жакта мындай ошо эмнеге туш болдуңар? Кубаныч, сен 1 жылдай жүрдүң, Америкадан эмне күткөнсүң негизи өзүң? Негизи аякта эмне экен ал, кандай жер? Эми биз барганда биринчи эле башкы эле максат ушу UFC'ге барып эле чыгып кетебиз деген ой менен барганбыз да. Эми бардык, Американын жашоосун да көрдүк, спортсмендерин көрдүк, ал жактан жакшы опыттарды алдык, боецтерден өзүбүздү мындай бойго даярдыктарды көрүп келдик да, ал жактанчы. Күчтүү боец, UFC'нин боеци деген балдар менен көбү менен иштедик. Көрсө болот экен дегендей нерселерди алып келдик да. Биз деле урушсак болот экен. Эми биз ал жактан экөөбүздөн барып деле биз только машыктык. 2 мал жана айтып кетти го, пикке чыгабыз, кайра түшөбүз деген нерселер эле болуп, күтүп эле жана менеджер, бизде ошо менеджер жагына бир аз слабый болуп калды. Бойлор табабай алып, атак бою таба берсе биз деле дөңүрөтүп, жана UFC'не 1-2 бой 1 жылда чаңытып келмекпиз. Анан жашоосуна барып өтсөк, адамдар аябай мындай бири-бири менен иши жок да. Баары өзүнүн жашоосу менен күрөшөт. Бизде эмес, бирөөнү аңдып турушат го бизде. Бирөө аңдып турушат, жок. Ал жакта баары өзү өзү сен эмне кылып атасың, эмне айдап жүрөсүң, эмне кийинип жүрөсүң, бири-бири менен иши жок. Закон күчтүү, шаарлар таза. Мен күтүүсүз эми мен баргам ошо UFC боецтери кандай экен деп. Ошо мен баргам өзүм максат кандай, алар ушундай UFC'де урушканда жана канжалап урушуп атышпайбы? Ушундай эле чындап эле ушундай боец бекен деп баргам. Жок, ошо бизде эле ушу эч кандай эле эмес, өзгө мындай ашча жери эчтекеси жок экен. Биз барып өзүбүз деле уруп, тепкилеп жанагындай алып келдик. Баарын иштеген. Кимдер менен ошо спаррингдер болду, кимдер менен кармаштыңар ошо UFC боецтер менен? Эми UFC'нин боеци биз барган залда баары эле UFC'нин боеци көбү. Баарын атын айтып өтсөң ал жерде толтура боецтер. Баары менен иштеп чыктык. Эми барып главный биз опыт алып келдик. Дагы мына дальнейший бойлорго жакшы мындай өзүбүзгө. Бусурманкул мырза, сиз үчүн Америкадагы ошо тажрыйба кандай болду? Анан эми бир өзүңүздө болгон бир күтүү бир нерселер бар болчу да, мону күтүп, могу нерсе болсо деп. Анан кийин барганда кандай болду? Жанагы ожидание реальность деп коет го. Ошо негизи кандай болду ошо? Мен бул жагынан баштайын, тиги менталитет. Америкада келгенде эле уже адамдар сурап атат. Америка кандай экен депчи. Америка кандай экен? Америка экен. Каткырып күлүп атышты да. Эми ооба, Америка дүйнөдө кандай тарап болбосун лидерлик кылганга аракет кылып алдыда жүргөн өлкө да. Кайсы тарап болбосун. Ошон үчүн мен көбүнчө эмеде Майамиде болдум, Флорида штатындачы. Анан ал жакта жалаң Майамиде Голливуддун звездалары, Флойд Майвезер, Дональд Трамптын деле үйү бар экен, ошондой звездалар көп жашайт экен. Анан бул республиканский штат болгонуна байланыштуу аябай тынч жерге түшүп келип калдым да. Баягындай хулиганство жок, бүт баары баягындай кандай болуш керек болсо ошондой болгон жер экен. Машыгуу залында мен көп, мындайча айтканда, көп адамдар менен тааныштым, көп менеджерлер менен тааныштык, тренерлер менен тааныштык. Анан ошол жерде мен Килклиф деген залда болдум. Кубанычтагы болду. Сен да ошондо болдуң, э? Килклифте болдуң. Чогуу бир залда болуп калыппыз. Мен кеткенден кийин келди Кубаныч. Ал жакта Гилберт Бернс, Камар Усман, Белфорттор дагы мурун ошол биз барган ошол агайдын колунан көтөрүлүп чыккан боецтер болгон экен да. Мен аны билбеппин, кийин карасам Белфорт келип калыптыр. Уже ал кандай десем, тренер айтып атат, менин учениким депчи. Общий баягы опыт алмашууда жакшы болду. Алардын эми более профессиональный көз караштары бар. Спортто анан ал жакта деле, бирок мен бир нерсени байкадым, адамдар өздөрү аракет кылыш керек. Мисалы мына Европада, Ирландияда мындайча айтканда жашоо уровени чоң өлкө да.
бирок жогору турган, статистика боюнча жогору турат. Бирок Конор Макгрегор айтып атат, мен эмне сантехник болуп ошондон көтөрүлдүм депчи. Америкада дагы ошондой. Сен өзүң көтөрүп бир нерсени көргөзмөйүн сайын сага поддержка жок. Ал жакта деле ошондой. Аны эле алып көтөрүп чыгып эле сен мындай боец болушуң керек деп спонсирует этип бүт жагынан колдоп кеткен нерсе жок. Ошол биздикиндей эле кыйналганда кыйналып, жегенде аш болуп, ошо өзүн көргөзөт. Андан кийин ошол жанагындай бирок промоутерларга, UFC'ге бизге караганда алда канча шанстары күчтүү. Биринчиден американец болгондугу үчүн өзүнчө шансы бар. Американы представлять эткендиги үчүн. Экинчиден ал жерде аларга виза же документация мындай рабочий виза дегенде андай нерселер аларга не требуется. Дүйнөнүн каалаган өлкөсүнө чыгып масашканга укугу бар. Болельщиктери көп. Анан тренерлер ошол жанагы эң жакшы профессионалдуу залдарга кирип иштесе, мисалы үчүн ал жерде мен звездалайм деп бирөө менен иштебей же жанагындай болгон нерсе жок. Ал жерде ошо келдиби, раз клубка кирдиңби, сен любой менен иштей бересиң. Катарда UFC чемпионсуңбу, же жөн эле научоксуңбу, аларга карабай иштей бересиң. Бөлмөй жок да, мындайча айтканда класс бар эми баягы же катышпайсың ал профессионалдык тренировкага, катышсаң баары менен иштегенге эмең моралдык укугуң бар десек болот. Мына ушундай, ошонун эсебинен аларда көбүрөөк преимущество бар. Америка ушундай. Менин барганым албетте цель одна дегендей. UFC'ге кириш керек, Кыргызстандын желегин көтөрүш керек. Мындайча айтканда мечтаны аткарыш керек. Анан ошон үчүн күрөштүк. 9 ай, биринчи барганда 4 ай, андан кийин баргандан кийин 9 ай жашадым ал жакта. Америкада мына мисалы үчүн 2023 жылы Нью-Йоркто болуп калдым да. Нью-Йорк дүйнөдөгү эң кымбат шаар болуп саналды. 25 жылы мен барган жылдары Токио эң кымбат шаар болуп калыптыр да, статистикада. Эми ошондой шаарда кармалып, ошондой бар инфляция канча эме болбосун көп айырма бербейт ар бир шаарындачы. Ошондой жерде кармалып, иштебей, жашап, тренировка кылыш өзүнчө чоң инвестицияны талап кылган нерсе. Бирок ошонун баарын жертва кылдык деген. Ооба да. Эми мындай өкмөттөн аракет жакшы эле болду да. UFC'ге негизи аракет жакшы болду. Биякта мынакей Кубаныч жана Брейвти курун таштап туруп эле кетип калдым да. Ошондой эле болду да. Биякта мынакей Бусурманкул буга чейин эми канча жылдан бери мынакей ушул эми ачык айкын айтсак болот. Эми UFC'де топ мушкери катары биз эсептейбиз да. Мындай по боюнча, навыктар боюнча, ошол өзүнүн жанагы стили боюнча биз эл арасынан негизи ой капталып калган, UFC'ге түшсө, UFC'ге кирсе топ 5 мушкер болот депчи. Кубанычта да ошондой ой да. Элдин баарынан сурасаң, ошо UFC'ге эң жакын ким десең баары Кубанычбек Абдусаламов дейт да. Мушкерлерден сурасаң да ошондой айтат, элден сурасаң ошондой айтат да. Баары эле ошондой айтат да. Андан кийин бирок мына ушундай экен, бак бирөөгө ачылып, МК биринчи болуп кирди да. Эркектердин арасынан биринчи болуп кирди. Ал ошол агенттер менен, промоутерлер менен бирге сүйлөшүп ошол кирип кетти. Андан аркасынан эле мынакей Уран, жанакы Муртазали, жанакы Гористен дагы бир бала кирди. Андан кийин элдин арасында ошо комментарийди кирип карасам баары эле сурап да. Эмнеге мынакей Кубаныч ошол МКнын агенти менен сүйлөшүп кирбейт? Неге муну бөлүп салышканбы буларды, эмнеге мынча деп. Мына силер ошол МКнын ошо агенттери менен сүйлөшүп көрдүңөр эле? Антип мындай карасак, мүмкүнчүлүк бирдей эле болуш керек да. Сенин ушул рекорд жакшы, стиль жакшы, баары жакшы, эмнеге алар менен сүйлөшүп кирсе болбойт деген да. Антип айтпайсыңбы ошол промоутер менен көйгөй болот. Эми ал кезде мен Брейвте контракт болгон. Алар сунуштаганда. Жок, кийин делечи муну, кийин деле. Кийин биз башка менеджер менен контракт түзүп алганбыз. Эми бул жерде азыр контракт түзгөндөн кийин бузуш кыйын экен да. Оңой менен контракт бузулбайт. Андан кийин биз башка менеджер менен контракт түзгөнбүз. Ошого байланыштуу алар менен сүйлөшө албай калдык. А так сүйлөшсө болот эле. Аз дагы эле контракт бар ошол, э? Азыр эми контракт бүтө элек башка менеджер менен. Бүтсө эми көрөбүз. Буюрса алдыдагы сүйлөшүп көрөбүз го. Мына карасак өкмөттөн ошол Америкадагы ММА жолуңар LFA-ден болуптур да. Ошо Кубаныч дагы LFA-да бир бетте өткөздү. Сиз дагы ошол Биз эле эмес, ал жерде толтура баары эле LFA-ден эми UFC'ге өткөн оңой да. Эми күчтүү деп жанагы элдер айтып атат деп атпайсыңарбы? Ал жерде миллион күчтүү боец бар Америкадачы. UFC өзү каалаган боецти алат экен ал жердечи. Толтура бизден да күчтүү боецтер кире албай эле барып СНГдан деле
Россиядан деле барып туруп гран-прини уткан балдарды деле кире алган эмес да. Эми ал жерде баягы главный менеджерден зависит этет экен. Ошо менеджер жакшы менеджер болсо, мындай бала мынчалык чоң результаты жок бала деле кирип кетет экен да ал жакачы. Мындай суроо да, ошол UFC'ни канчалык деңгээлде биз спорт десек болот деген суроо да. Анткени мындай карасаңыздар, эми Мыктыбек LFA'де урушту, бирок менин оюмча жана бир нокаут болду го. Ошодон улам кирди. Рафаэль Физиев буга чейин ошо Родосте жүрүп, жанагы бир матрицаны бир кылды эле, ошодон улам кирди. Демек, бияктан UFC бир гана жетишкендиктер эмес, бир гана ошол мушкер утуп атат. Кубанычтуу утпайбы? LFA'ден кубаныч утту, например. Өтө оор бетеш болуп, бирок утту. Бирок кире алган жок. А бияктан ошо бир нокаут менен кирип кетип атат да. Демек, бул UFC-ни мындай спорт катары сансак болобу негизи өзү? UFC ушундай бир бул коммерческий спорт болуп атпайбы биздикичи? Мисалы, не олимпийский дагы эмес, национальный дагы эмес, чисто коммерческий спорт. Бул жерде булар акча табыш керек. Башкы максат булардыкы ошондой, акча табыш керек. Анан мен UFC залга да бардым. Эмеде. PI-га жана UFC Лас-Вегаста. Лас-Вегаска бардым. Ошол жерде дагы баягы Данавайт менен да сүйлөштүм. Анан ошол жерде авра, мисалы үчүн Майамиде дагы өттү турнир, Нью-Йоркто барып турнирлерге барып то есть зритель болуп отуруп, көрүп, анан ичинен жана тренировка кылган балдарды мындай анализ кылып көрсөм, бул жерде мындай бир эме болуп алышкан да, бир организация да. Анын ичинде балдар бар да. Анан ошо алар мындай ким кандай бой өткөрүп атат, эмне кылып атат, бул отдельный тема. Ошо ичиндеги пока контракттагы бар балдарды дүйнөгө кантип дүйнөнү мындай эме көңүлүн бурабыз деп ошо менен көбүнчө баш оорутат экен да. Бул өзүнчө мындай пиар машина сыяктуу иштейт. Пиар машина да, компания да буларчы. Мына ошондой экен. Бирок эми баягы кайсыл кыймыл болбосун, бул эки адам чыгып атаандаштык кылып атпайбы? Ошон үчүн мен айтам, бул спорт, албетте, бул спорт. Бул не олимпийский, коммерческий спорт. Бокс деле ошондой да. Бокста деле чоң организациялар ошондой. Мисалы үчүн бокста алдыгыдагы 20 адам жакшы иштеп миллионер болгону менен арттагы канчалаган боксерлор ошол нерсеге жете албай, везенияга келбейт, ошол нерсеге жете албай, же ошонча акча заработать этпейт эч качан. Мына ошондой эле бул коммерческий спорт ушундай болот экен. Жана айтпайсызбы Данавайт менен деп, ал менен киши менен сүйлөшүп мындай канчалык түрдө сүйлөштүңөр, эмнени сүйлөштүңөр негизи? Мен бардым. Барып туруп эле Данавайт кетип атканда сөзгө тартып сүйлөштүм. Ошо Лас-Вегаста, Лас-Вегаста. Переводчигим бар эле, айттым, ушундай, мен боец из Кыргызстана, келдим. Силердин шоуңарга катышайын дегем. Тигинде мындай, бул менин мечтам болчу деп айттым. Шоуга тавкабы? Жок, вообще, кандай бир шанс берсең, мен UFC'ге чыга турган менин мечтам. Хоть бул жерден, хоть башка жерден депчи. Анда Данавайт карап туруп эле мындай көп деле созулган жок. Мындай турдук, кичине сүйлөшкөндөн кийин мен түшүндүм деди. Түшүндүм да анан кийин эмне кылыш керек деди. Анан сүрөткө түштүк. Сүрөткө түшкөндөн кийин айттым мен дечи. Эмең барбы деди да, документациячы. Азыр процессе дедим. Анда туруп тур деди. Мени Шоншелбуны чакырды. Шоншелбуны чакырып айтты. Ага мындай көңүл буруу менен айтты да, мындай билинет го. Могу баланы жакшы эме кылып кой депчи. Мындай жакшы карап изучать эт деди да. Анан ал келди дагы эми Шоншелбу мындай. Ал менеджер, адамдар менен иштешип эмеси көптөн. Анан ал айтты, сразу айтты, барбы документиң деди. Эгерде ошо менде документим даяр болгондо, может сразу кирип кетмекмин дейм. Барбы документиң деди. Ушундай процессте мен берген петиция алам жакында дедим да. Ал жерде ал жок болуп калды, процессе деди. Ал өзүнүн личный почтасын берди мага. Сен алганда ошо почтага жиберип кой, анан сен менеджериң аркылуу сүйлөшөсүң. Ким менеджериң деди, Саят дедим. Хорошо деп, ошо менен разговор бүттү да. Кийин мен алгандан кийин өзүнүн личностуна жибердим, бирок эми айтпадымбы. Ошол учурунда ошолордун критерияларына попадать этип калсаң, анда бул шанс да. Андан кийин эми анда баштарында канчалаган информация бар да. Канчалаган боецтер келет. Унутуп алып калды го деп ойлодум. Куаныч, сизде кандай болду ошо мындай UFC'ге жакындаган убакыт болдубу? Мындай алар менен байланышып, кандай учурлар болот ошол? Максималдуу түрдө кайсы убакта жакындадыңыз UFC'ге? Эми биз ошону күтүп эле жүрдүк. Жанагы замена ошол жакта өзү көп эле американец боецтер деле, башкалар деле көбүнчө айтып өттү го. Заменаны күтүшөт экен көп бал. Тренерлер деле бизге айтты, только заменаны күтөсүңөр. Ошо эң шанс депчи. Эми бизге эми ал канчалык чын Францияда UFC өттү эле. Ошондо бир 70-теги балага анын боецтин үйүндө бир атасы же бирөөсү каза болуп калып, боец урушпай калып, ошо менеджер чыгып
биздин мемеге жанагы Керим байке биздин вот ошо айтыптыр. Кубаныч даярбы деп, жана мен даярмын дегем. Бирок ал маалда биздин жанагы ошондой эле документ туура эмес болуп калды. Жок, чыгып келсек болот эле. Бизге бир 6 күнмү, 7 күн алдын айтты. Бизге бир 10 күн срок бергенде, 10 күндүк мындай 10 күн убакыт болгондо чыгып келсем болмок эле да, мен немегечи, Франциягачы. Анан биз ал чыкканга болбойт деп, ошондой бир момент болду. Ал канчалык чын только менеджерлер билет. А так бизге айтты, биз даярбыз. Давай вес куйбуз 70-ке. Барабыз деген болду. Эми канча айтып атты менеджерлер, эми алар даяр бол деп коюп экен. Биз даяр эле болуп аттык. Американецтер сен не кылып атасың, жана бизде сөз бергенден аткарыш керек го, мына кыргыздардачы. Мына айткандан бул баязды карайбыз. Бизге окшогон толтура баяздер бар экен да. Хорошо, окей, даяр болор. Сага бой табабыз же даяр болуп туруп замена кылабыз деп бир жыл убакытты күттүрүп койду жөн элечи. Ошондой убакыттар даяр болдук. Болбой калды. Мен азыр 33-төм. Өмүр бою бул ММА'де жүрө албайсың. Профессионалдуу спортчу болуп жүрүш бул невозможно. Убагында учуру келгенде спортту токтоткондагы, профессионалдык спортту токтоткондагы туура болот. Мен спортту жайлаттым. Азыркы учурда коомдук иштерде өзүмдүн ишкерлик тарабымды ушундай күчөтүп келатам да. Бул жактан потенциалымды топтопчу. Анан азыркы учурда мисалы үчүн көп адамдар суроо беришет мага. Сурманкул, эмнеге активный болгон жоксуң? Эмне үчүн азыр урушпай атасың, мисалы үчүн. Азыр бир аз вес алып кетипсиң, жайлап кетипсиң дегендер. Мына ошол мен кайра эле кайтып, мисалы үчүн же СНГ мамлекеттеринде урушуп, же АС, же башка да, буларда мен анчалык деңгээлдеги кандай десем, мен фанатмын, бирок анчалык мындай каждый раз чыга бере тургандай кандай десем, аны каалабай элем да. Эгерде мага ПФЛден эме келсе, сунуш келсе, мен чыгам. Эми UFCден баягы эч невозможный нерсе деген жок болот го. UFCден келип калса, UFCге чыгабыз. Бирок мен азыркы учурда остаюсь профессиональным спортсмен. Мындай завершать этпей элемин. Бирок ойлонуп атам да. Эгерде ПФЛден, UFCден келбесе, анда бир жакшы бой өткөрүп туруп жыйынтыктайм. Эсейден келсечи? Эсейден көп келди. Эсейден мага көп келди. Бирок мен Эсейден жаман организация дебейм. Бул дүйнөдө азыр статистика боюнча 2-нчи орунда келаткан эме да, организация да. Аябай достойный балдар урушат. Алардын выше мындайча уровень аябай чоң, жогору. Бирок мен баягы Эсейдегидей баягындай анчалык голодный болуп, сиз айткандай артка назад жок, только вперед деген жалын азыр анчалык жалын жок менде. Бирок мен башка жагынан күчтөндүм. Ментальный жагынан, билим жагынан, коомдук иштерде, бизнесте өзүм ордумду таап, мындайча айтканда, калыптанып келатам. Бияктан мындай суроо да, Сурманкул мырза, мындай ачык эле суроо болсун. Эми мынтип сиз башка иштермен менен жүрөсүздөр, коомдук иштермен менен жүрөсүздөр, анан кийин эми ПФЛ менен UFCден контракт күтүш өзү мындай мен үчүн мындай бир кызыктай болот да. Эгерде мындай активдүү мындай башка уюмдарда урушуп отуп анан күтсө болот да. А бул жактан сиз ошол мындай бир гана UFC менен ПФЛден күткөн, демек бул мындай карьерам бүттү, ушу мен жыйынтыктадым деген эле сөз катары кабыл алып атам менчи. Жеке мен ошондой кабыл алып атам да. Менин оюм ушундай да. Демек Сурманкул Абадибаев уулу мындай четин чыгарып туруп акырын эле мен карьерамды бүтүрдүм деп айтып атасыз. Анан кийин бир жагынан караганда эми ММА сизге азыр мындай кереги эле жок сыяктуу да. Эми баарына жеттиңер. Жетип жерге жеттиңер, атакты алдыңыз, даңкты да алдыңыз, бүт жагына келдиңиз. Эми ММА керекпи сизге өзү? Ушул суроону өзүмө да берип атам да. Баягы эме деп коеттум. Бул деле ММА'де деле баягы выступать эткенде бул наркотика сыяктуу да. Дагы деле кичине жетпей калды. Ушуну кылып койсом жакшы болот эле деген. Бирок убагында токтош керек дагы нерсе бар го дейм. Ал дагы бар. Азыркы учурда мен одновременно бир жакшы досторум бар да. Алар ошол ПФЛдын казайни менен жакшы. Аябай жакшы. Анан алар ошол мага бой организовать этип бергенге аракет кылып атышат. Эгерде ошол бой составить этсе турган болсо, бул баягы процесс, бул мындай иллюзия эмес да. Бул мындай реалдуу нерсе бул, Бул нерсе играть этет. Мисалы үчүн мен жумасына
бирден бой өткөрүп жүргөн күндөр да болгон. ооба Азыр деле мисалы үчүн тааныш анан ошол учурун кармай билиш бул өтө керектүү нерсе да профессионалдык спортточу. Эми бул тандоо мен может 1 жылдан кийин чыгып туруп официалдуу өзүмдүн страницамдан деле анык эме кылып койсом болот анычы. Себептен мен өзүм азыр чынын айтканда жумуштарым көп. Күнүнө 2 мал тренировка кылып мындай өзүмдү камчылай тургандагы да убактым жетпей калып атат агачы. Ошого мен максималдуу аракет кылып атам күнүнө 1 жыл тренировка кылам. Анан ушундай пока эми күтө туралы эми күтө туралы демек азырынча сиз рано эрте макул. Кубаныч, сиздики бияктан кандай болуп атат? Ичиңиздеги от дагы эле жалындап турабы? Ичиңизде эмне болуп атат негизи азыркы учурда? Конечно, бизде только максат азыр тренировка, чыгыш керек, урушуш керек. Бизде азыр Мусулман айтып кеткендей, бизде жанагындай эки жака бөлүнө турган ойлор жок. Бизнес, наркы, берки жака пока что бизде азыр тренировка кылыш керек, чыгыш керек, выступать этиш керек. Кыргызстан жерден көтөрүш керек. Жогору жакта. Ошого талып эмгек кылып азыр бизде 2 мал тренировка, как положено, эртең менен кечинде балдарга жардам берип, өзүбүздү даярдап, эртең мына орозо чыкса, буйруса. Эми Американы эле күтүп отура бербей, активный болойлу деп азыр бир жактан урушабыз, буйрусачы. Анан болуп калса, Америка жака мене алабыз. Барып урушабыз. Американы күтүп жатып өмүр өтүп кетпесин. Же бир жакшы организациядан же Есейденби же башка Рейзинби же бир жакшы организациялардын бир жагынан дагы өзүбүздү карьерага кошочудан чемпион болобуз деген максаттар бар. Ой, дагы эми тренерлер менен, машыктыруучулар менен кеңешип, ойлонуп да чечим чыгарабыз. Же болбосо дальше нары жакты күтсөк, эми Американы барып көрүп келдик. Эми пешенең, главный пешенең болсо, бул жактан жатып деле пападай этип койсоң болот да. Обязательно Америка барып биракта жашаш керек эмес экен да. Мен ошол нерсени сезип келдим, ал жактан андай туура эмес экен. Эми кийинки мына келечекте жаштарга делечи. Жок, бул жактан эле документтерди турурлап, жакшы менеджерлер менен сүйлөшүп, бул жактан эле барып урушса болот экен да. Анан Брейв менен азыр кандай келишим бүткөн да негизи туурабы? Анан чемпиондук бар болчу, аны коргоп, балким кайра барган. Жок, мен Брейв менен өзү контракттын жанагы контракт болот да, контрактын срогу бүткөн, бирок бойдон 3 бой берген да магачы, 1,5 жылдын ичиндечи. Анан биз ал жерде мындай кыргызча кылып эле жанагы матчмейкерлер менен ооз эле сүйлөшүп койгон экенбиз да. 1,5 жылда мен 3 бой өткөзөм. Силер 3 бой бергиле мага, же бере албасаңар, силердин өзүңөрдүн күнөөңөр болот. Мага 1,5 жылда 2 эле бой берген, бирок контрактта жанагындай 3 бой урушат деген жанагындай пунктунда жазылган жери бар экен. Анан өткөндө урушканда бияк кел 1 бой дагы зачта кыл деген сөздөрүн айтышты. Эми мына орозо чыкса айтып атпайм, же Брейвке барып дагы 1 бойун өткөзөбүз, же болсо. Мен вариант да. Болбосо башка жагы менен кетебиз. Сизге өзүңүзгө жүрөгүңүз каяка жакын болуп атат? Ошо UFC'ден тышкары кайсы? Эми азыр мен активный болушум керек. Мен 1 жылдан бери 1 бой араң өткөздүм да. Тез урушуп турган сайын адамда мындай опыт аша берет, мындай уверенность сезимдер пайда болот дегендейчи. Мен азыр мага эң жүрөгүмө жакын Брейвден зачта кылсамбы деп не дегенде эртең алар давай мен даярмын десем эле сразу бой берет да. Брейвчи. Ошого мен мына орозо чыккандан кийин азыр орозодо деле орозо чейинде эле 1 мал 2 мал тренировка кылып, форманы сактап орозо чыккандан кийин эле бой сурасам алар мага бой берет. Мусулман мырза, сиз мына Кубанычтын карьерасын карап турасыз да, менин оюмча, кичине болсо дагы. Сиздин оюңузча кандай кадам кылыш керек азыр Кубаныч? Кийинкиси. Кеңеш катары болсо. Кеңеш катары эми. Кубанычта азыр деген 31-32ге кирип калды Кубаныч. Бунун эгерде ошондой жалындаган максат бар да. Убактысы бар, максат бар, потенциал бар. Күрөш десе күрөш, стойка десе стойка, партер, бүт эми баягы бул спорт экиге бөлүнөт дейт да. Те, кто хочет выигрывать, те, кто хочет доминировать дейт да. Вот ошол сыпат Кубанычта бар. Ошон үчүн активный болуш керек. 77 болобу, 70 килограмм болобу, активный болуш керек. Эми баягы поясный защита кылып туруп мен чемпионмун деп карап калбай, раз он хочет это решил доказать UFC'ге или PFL'ге реалдуу шансы бар да PFL'ге киришке делечи. Ошондой
токтобош керек. Өзү деле ошо аны сезип турат да. Токтобош керек, только аракет кылыш керек. Андай кылбаса азыр деген 24, 23, 22 жаштагы, 25 жаштагы жалындаган балдар өсүп келет. Дагы бир 2 жыл, 3 жылдан кийин адамдын организми өзү ызбой берет. Бул баягы сен всю жизнь ошонун мындай ошондой формада калып жүрө берем деп ойлойсуң, бирок сен канчак деңгээлде жайлап, канчак деңгээлде ошол влиять этип калганын сезбей каласың. Ошон үчүн пока что баягы физиологияда айтат, 35-36га чейин профессионалдык спортто жүрүүгө бул толук мүмкүн, толук шансы бар, аракет кылыш керек. Бирок менин оюмча дагы бир кошуп кетейин бияктан сөзүңүзгө арал жеп. Азыр менин оюмча ошол спорттун дагы ошол жашы да кичине өйдө жогорулады да. Биз азыр UFC'ни карасак, 40 жаштагылар деле урушуп жүрөт. 30 азыркы чемпиондордун көбү ушу 37-38 жаштагылар экен да, көбүчү. Менин оюмча ошо эми убакыт бир 2-3 жылдан кийин балким өтүп кетет такыр. Менин оюмчачы азыр эми активдүү болсоңуз, балким 1-2 жылдын ичинде эми бул дагы эме экен да, омат болуп келип калар, буюрса. Кийинки мындай суроо. Азыркы учурда биз давайте бир оюн ойноп метели. Идеалдуу мушкерди чогултсак деген бир ойда. Мурда сизден баштайлы анда. Идеалдуу мушкерди чогултабыз азыр, бүт ошол дүйнө жүзүндөгү мушкерлердин арасынан мурун болгон, азыр болгон келиңиздер. Ошол туруп урушуудагы мына колдору ударка деп коет бизде. Ким? Джон Джонс. Кол менен, Кол. буттар менен. Кол менен деп атасыз, Кимдин колдору эң күчтүү деген сыяктуу болот да анан кийин. Кол менен Джон Джонс көбүнчө буттар менен, коленалар менен, эме менен иштейт да. Анан чисто кол менен боло турган болсо, Макгрегорду алмак. Макгрегор, буттар менен. Буттар менен Джон Джонсту алмак. Джон Джонс, күрөш. Хабиб. Күч. Күч. Насыга Кен Веласкести алмакмын го дейм. Веласкес, жана IQ. IQ Джош Сампер. Сизге деле ушундай, идеалдуу мушкерди кол менен иштеген. Макс Холлоуэйдин да удары, боксу жакшы. Буттар менен иштеген. Барбозаны алсак болот, буттар менен ал локиктер катып тепкен убагында. Развороттор менен жакшы түштүргөн Барбоза. Күрөш. Күрөш жактан Хабиб эле го дейм, мировойду багындырып аткан, андан башкасы көп эле кайра утуп калып атпайбы? Хабиб го дейм. Күч. Ислам Махачев деп койгон күрөштү. Махачев дагы жакшы күрөшөт. Махачев да. Күч боюнча? Физикалык жактанбы? Физикалык жактан. Дос Сантос го дейм. Жуниор Дос Сантос. Өкмөртүн эскилер тандадыңар да сразу, Кейн Веласкес менен Дос Сантосту. Жана ошол бойцовский IQ боюнча акыл. Джон Джонс го дейм, бойцовский IQ бойдон. Түзүктүү. Жана мындай суроо, дүйнөлүк ММА тарыхындагы азыркы же мурункулардын алганда топ 3 мушкер сиздин оюңузча? Хабиб го дейм. Хабиб, Кейн Веласкести кошуп ал дагы аябай катуу урушкан. Мен ошолордун боюн катуу көргөм мурдачы. Дисктердеби? Дивизиялда ошолордун бойлору аябай катуу урушкан го. Густавсон да жакшы урушкан. Александр Густавсон. Ошо үчүн кызыктуу экен. Кызыктуу бойлор. Мурда сиздики бул рейтинг? Жалпы ММА или? Жалпы ММА. Жалпы ММАдан негизи бизде мына постсоветтик союздан ала турган болсок Федор Емельяненко да. Джонс, Федор Емельяненко. Джон Джонс, Федор Емельяненко. Анан эми мен албетте мисалы үчүн Хабибти тандамакмын. Топ 3, эгерде топ 4 болгондо Джош Самперди тандамакмын. Түшүнүктүү. Жана кийинки суроо. Эгерде элестетсеңиз, Кыргызстан башка мамлекеттер менен мушташканда эгерде 5 на 5, сиз кимди алмак элеңиз? Сиз командада бар деп коюңуз, дагы 4төн алсаңыздар. Башка балдарды алмай дейм. Жок, Кубанычты алмакмын. Кубаныч. Эми как отурабыз бул жерде. Анан Кубанычты, Акбарды алмакмын. Мыктыбек канча болуп калдык? 3 болдук. Кубаныч, Акбар, Мыктыбек, Бусурманкул дагы бирөө калып турганда. Бирөө эле калды, Так. Раджабали го дейм. Раджабали, Эгерде ошо весовой категория ошолорго туура келген болсо. Башка весовой категория боло турган болсо, анда башкасын алмак. Анда жок, мындай жалпы эле. Сиздики? Адилетти алмакмын. Нурматов. Жакшылыкты алмакмын. Мырзабеков. Эдилди алмакмын. Эсейдеги банда го бияк.
Нимат Абдырашев, Алимардан да алмакмын, ошо 5 бал. Бешеңер э? Жакшы. Жакшы экен. Эми акыркы соосун сиздер ошол негизи бул спортто көбүнүн өзүнүн амбициялары бар. Бирөөнүкү башкача ар кандай бар. Сиздин амбицияңыз болуп берсе, могу тарыхта, кыргыз спортунун тарыхында кандай инсан катары калгыңыз келет? Сизди ошо кийинки муундар кандай адам катары эстеп калса деп каалайсыздар? Усманкул. Мендеби? Эми мен үчүн баягы спорт ограничения бербейт да. Мен үчүн спорт бул чоң инструмент болуп берди десем болот да. Менин карьерам жашоодогу, мисалы үчүн келаткан бизнес тармагы болобу, коомдук иштерде, келечекте дагы ар кандай возможностор бар. Ошон үчүн мен ойлойм бул мен үчүн начало. Именно ММА же спорт тармагында боло турган болсо, көп реформаларды жасамакмын. Мисалы мен биринчи мындай амбициямды көргөзгүм келбей эле, мындайчы амбициям бар тигиндей мына эмес. Эгерде мен ошондой спорт министерство спорт жакка же башка ушундай чоң реформалар жасаганга аракет кылмакмын да. Ошол менен дагы, ошол реформалар менен, ошол показатель, ошол статистикалар менен дагы чоң таркта калса болот адамчы. Анан эң негизгиси мындай эми баягы мен өзүмдү эме кылгандай болбойм, баягы эл өзү баа берет да. Келечекте кандай буга чейин уже профессионалдык спортум буга чейин мындан ары бир аз бар болуш керек жолум. Ушул жолдо коомчулук өзү баа берет. А мындан кийингиси бул менин колумда. Себеп дегенде азыр мен ушу менен эле там 35 жашым менен эле бүттү. Ушуга мындан ары мен только өзүм жашоомдо эмес, мындан ары мен коомдук иштерде, спорт иш-чараларда, деги калса мамлекеттик иштерде ушундай чоң позицияларды, чоң өзгөртүүлөргө себепчи болгум келет да. Кубаныч, сиз тарыхта кандай адам катары калгыңыз келет? Кубанычбек Абдусаламов дегенде кийин мындай адам болчу экен деп эстегендей болуп. Эми биз эң эле биринчи ушу жаштарга мындай жакшы жагыбызды калтырып, бизден кийинки жаштар дагы мындай туура жолду спорттон момундай нерсе кылса болот экен деген, момундай даражага жетип, мындай адам болсо экен деген эң биринчи максатым ошо. Спорттун жаштар келечектеги биз азыр орто жашка эми келип атсак дагы, эми жаштар көп да. Азыр эми интернет, YouTube деген бар нерсе бар да. Бул бала момундай чыккан экен, мындай кылсак болот экен. Туура жашоого көз караш, туура тарых калтырсам экен деген жаштаргачы. Мындан кийин деле спортту канча жашыбызда жабабыз билбейбиз пока. Андан кийин деле ушу спортто колдон келишинче жаштарга туура нерсени айтып, тренировкаларды өтүп, ошо туура жолду багытты көрсөтүп, эми ошо тарыхта ошондой нерселерди кылабыз деген максатта ойлор бар, буюрса. Калабыз деген. Орундалсын эми сиздерге мен терең ыраазычылык билдирем. Убактыңыздарды бөлүп ушакка келдиңиздер. Менин оюмча бул эфирден мындай биздин ушу жаш спортчулар, жаш балдар деги эле биздин коом ушул жакшы таасир алып, ММА бейстер ушундай турбай көрсө деп. Беркилердин мындай ою терс болсо, балким туура жакка бурулуп кетет деген бир чоң үмүтүм бар. Ошондуктан биз ошо аракет кылдык. Сиздерге ыраазычылык билдирем. Буюрса дагы эми өкмөртү айтып атасыздар, буюрса эми алдыда дагы жеңиштер бар. Жашоодо бар, спортто бар. Ошолордон көрүшкөнчө. Чоң рахмат сиздерге. Чоң рахмат. Рахмат. Разы болсун. Кубаныч менен да жакшы маек болду. Ойлоруң орундалсын. Рахмат. Эң жакшы. Эми ушундай спортту аныктап, ачыктап, мен азыр мындай байкап атам сиз жөнүндө. Жаш спортчуларды, азыркы биздин звездасы мындай жылдыз жанып келаткан спортчуларды колдоп, аларды мактап сүйлөп, аларга көрмандык кылып, мындай бир спортко жан тартып атканыңарды көрүп, мындай жүрөк жылыды. Ошон үчүн ишиңизге ийгилик, сизге дагы. Рахмат.
Рахмат, Рахмат. Аракет үстүндөбүз. Урматтуу теле көрүүчүлөр, урматтуу биздин көрмандар, бүгүн бизде өтө кызыктуу маек болду. Коногубузда Мусурманкул Абдибай уулу менен Кубанычбек Абдисалам уулу болду. Биз менен калыңыздар, өзүңүздөрдүн пикирлериңиздерди жазыңыздар биздин комментарийге, ушул биздин мушкиллерге ийгиликте калып коюңуздар. Бизге дагы башкысы ушул видеону дагы таркатканга жардам бериңиздер. Көбүрөөк адам көрүп, көбүрөөк адам таасир алсын. Биз менен биргеликте болуңуздар. Сиздер менен Бекстан Усналиев болду. Саламат болуңуз. Өзгө кол чапкан эле. Сүрөт коелу, Orange.